Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Өлкөбүздө карантинге байланыштуу сабактар видео форматта уланат. Демек биз 4-чү чейректин башынан баштап видео форматта сабактарды улантабыз. Менин аты жөнүм Суюнова Айкөкүл Абдыкаровна. Исак Разаков атындагы Кызылкая лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенемин. Демек бүгүн биз бул сабагыбызда 8-класстар үчүн мамлекеттик тил предметинин тактап айтканда орус класстары үчүн 3-чү чейректе өтүлгөн темалар боюнча кайталоо деген темада сөз кылабыз. Урматтуу 8-класстын окуучулары бул видеону кунт коюп көрүп чыккыла, өтүлгөн тапшырмаларды эске салгыла, берилген тапшырмаларды аткарып өзүңөрдүн мамлекеттик тил мугалимиңерге WhatsApp аркылуу тапшырмалардын жоопторун жибергиле. Анда баштадык. 3-чү чейрек ичинде өтүлгөн грамматикалык темаларды алгач эстеп алабыз. Демек биз бул чейрек ичинде синтаксис бөлүмүндө сүйлөмдүн айкындооч мүчөсү болгон бышыктоочтун түрлөрүн өтүп чыктык. Алардын жалпысынан 6 түрү бар. Биринчиси мезгил бышыктооч. Демек бул кыймыл аракеттин качан болгондугун, качан боло тургандыгын билдирип, качанга чейин, качандан бери, качан деген суроолорго жооп берет. Орун бышыктооч. Кыймыл аракеттин болуп өткөн ордун, боло турган ордун же багытын билдирип, кайда, кайдан, каерде деген суроолорго жооп берет. Сыпат бышыктооч. Кыймыл аракеттин сыпатын билдирет. Кандай, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Өлчөм бышыктооч. Кыймыл аракеттин иретин, өлчөмүн, санын билдирип, канча деген суроого жооп берет. Себеп бышыктооч. Кыймыл аракеттин аткарылыш себебин билдирет. Эмне үчүн, эмне себептен, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Ал эми 6-чы түрү болсо максат бышыктооч. Эмне максат менен, эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Максат бышыктооч менен себеп бышыктоочтун экөөсүнүн окшош суроолору бар жана аны айырмалоодо биз бир топ кыйналганбыз. Эсибизге салабыз. Демек экөөнүн айырмасын себеп бышыктооч ишке ашып бүткөн кыймыл аракеттин себебин билдирет экен. Ал эми максат бышыктооч болсо, али ишке аша элек алдыда боло турган кыймыл аракеттин максатын билдирет экен. Анда мына ушул өтүлгөн темалар канчалык деңгээлде эсибизде калгандыгын практикалык көнүгүү менен бекемдеп алабыз. Сүйлөмдөрдү окуп чыккыла, сүйлөм мүчөлөрүнө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Демек бул сүйлөмдөрдү балдар көчүрүп жазасыңар, үлгүдө көрсөтүлгөн тартипте талдайсыңар жана аларды өзүңөрдүн мугалимиңерге WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып жибересиңер. Үлгүгө көңүл бурабыз балдар. Бул күнү жыйын жандуу өттү. Демек сүйлөмдүн алгач баяндоочун таап алабыз. Эмне болду? Өттү. Эмне өттү? Жыйын өттү. Сүйлөмдүн ээси жыйын, баяндоочу өттү. Жыйын кандай өттү? Жыйын жандуу өттү. Демек бул кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирип турат. Сыпат бышыктооч. Жыйын качан өттү? Жыйын бул күнү өттү. Демек кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Бул мезгил бышыктооч. Ушундай тартипте талдап, класста, мектепте талдагандай эле талдап, жазып, мугалимдерибизге жөнөтөбүз. Демек бул биз 3-чү чейректе өткөн грамматикалык темалар боюнча тапшырма. Андан ары. 3-чү чейрек ичинде өтүлгөн сөз өстүрүү темаларын эске салуу максатында балдар төмөнкү сөздөрдү кыргыз тилине которобуз. Охранник, трон, песочные часы, страус, благосостояние, башня. Эгерде которуп бүткөн болсоңор, анда салыштырып көрөбүз. Охранник, кароол, трон, так, песочные часы, кум саат, страус, төкуш, благосостояние, токчулук, башня, мунара. Эстеп алган болсок, анда тексттерибиздин ар бирине кыскача токтолуп өтөлү. Биринчи текстибиз Сулайман Тоо деген текст болгон. Сулайман Тоо негизги маалыматтар Ош шаарынын борборунда жайгашкан. Биз муну өткөнбүз, карагылай, ушундай чоң шаардын так ортосунда жүрөгү сыяктуу болуп, бир тоонун жайгашып калуусу бул кереметтүү көрүнүш экен.
Анын аталышы Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштуу. Анткени ал уламыштарга караганда ушул жерде отуруп, бүтүндөй жан-жаныбарларга бийлик жүргүзгөн дешет. Сулайман тоого 14-кылымда Орто Азияны бийлеп турганда Бабур хужура курдурган. Хужура деген сөз кичинекей ак там, башкача айтканда домик. 2009-жылы болсо ЮНЕСКОнун материалдык баалуулуктар деген бөлүмүнө Кыргызстандын атынан бул тоо катталган. Сулайман тоо ушул күнгө чейин Мекке сыяктуу адамдарды өзүнө тартып турарын өткөнбүз. Бул жердеги музейлер, үңкүрлөрдү биз сабагыбызда кайталаганбыз. Экинчи текстибиз. Саатты ким ойлоп тапкан? Эсиңерде болсо балдар, саатты ким ойлоп тапкандыгы жөнүндө бизде так маалымат жок. Байыртан эле адамдар кандай сааттарды колдонгон? Кум сааттар, күн сааттарды колдонгон. Кийинчерээк механикалык сааттар пайда болгон. Андан кийин кооздук үчүн жаратылган сааттар пайда болду. Кийинчерээк мунараларга айланген чоң сааттар пайда болду. Эске салсак. Анда балдар бул цифраларды карайбыз дагы, ушул жылдарда, ушул кылымдарда кандай окуялар болду эле эске салабыз. 12-13 кылымдарда, демек, эң биринчи жолу механикалык саат пайда болуптур. 1288 жылдан баштап, муну көрүп турган дворец, Вестминстер аббатчылыгынын дворецинде ошол асма сааттар пайда болуптур кооздук үчүн. Андан кийин 1404 жылы болсо, мына Спасск мунарасындагы, Кремлдеги Спасск мунарасындагы саат улуу князь Василий Дмитриевичтен буйругунан улам иштей баштады дейт. Ал эми акыркы саныбыз бул 17-кылымдын аягында болсо, муну деле тарыхый окуу десек болот экен. Карап көрсөк, мурда механикалык сааттарда бир гана жебе болуптур, саатты гана көрсөтүүчү. Демек, 17-кылымдан кийин ушул саатты көрсөтүүчү жебе менен кошо мүнөттү көрсөтүүчү, минутаны көрсөтүүчү дагы жебе пайда болуптур. Андан ары жылабыз балдар. Демек, бул күмбөз силерге тааныш. Ал айтылуу Манастын күмбөзү деген аталыш менен айтылып жүргөн эстелик. Демек, бул текстибиз Манас айылы деген текст экен. Манас айылы Талас облусунда жайгашкан. Айылды бөлүп Кен кол суусагы өтөт. Кароол дөбө деген жер бар ал жерде. Бул дөбө Манастын жигиттери кароолчулук кылуу үчүн колдонулган. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата күмбөздү реставрация кылышты. Жана бул жерде музей бар. Азыркы күнгө чейин ал жерде бир чоң комплекс курулуп, кыргызстандыктарды дагы, чет элдиктерди дагы өзүнө тартып турган жер. Кийинки текстибиз силерге кызыктуу болгон текст. Байкадык жаныбарлар дүйнөсүндө. Бул жерде биз бул текстте кургактыктагы эң чоң жаныбар пил болсо, суудагылардын ичинен кит, страустун, төкуштун жумурткасын идиш катары колдонууга болот, анткени ал өтө катуу. Коён менен чычкан өтө эле уйкучул болоорун билгенбиз. Демек, алар бир суткада 20 жолу уктап, 20 жолу ойгонот дейт. Мышык 12, ит 20, уй 30, жылкы 50, карга 150, ташбака 200 жыл жашайт. Бул текстибиз балдар бизге өлчөм бышыктооч деген грамматикалык темадан кийин келгендигине байланыштуу. Бул жердеги өлчөм бышыктоочторду таап көрөбүз. Демек, кыймыл аракеттин өлчөмүн, санын билдирип атат. Ойгонот канча жолу? 20 жолу. Уктап канча жолу? 20 жолу. Жашайт канча жыл? Канча жашайт? 200 жыл, 30, 50, 150 жыл. Демек, булар өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарып турат. Андан ары жылабыз. Кыргызстандагы мунаралар. Бул сөздөрдү балдар окуп чыгып, азыр алдыда сөз кыла турган текстибизде мааниси кандай экенин чечмелеп көргүлө. Мунара, эстелик, намаз, тепкич, өкүмдар, күмбөз, баалуу, мурас. Бул мунараны эсиңерге салдыңар болуш керек. Чүй облусундагы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан. 11-кылымда аябай дүркүрөп өнүп
өскөн Бала Сагын шаарынын калдыгы Бурана мунарасы. Ал учурунда 40 метрге чейин жеткен деп айтышат. Азыркы күндө бул жерде 24 гана метр калдыгы калган. Ал эми бул мунара болсо Өзгөн архитектуралык комплексинин курамына кирген Өзгөн мунарасы. Бул мунара деле учурунда 40 метрге жеткен дешет. Ал эми азыркы учурда болсо ошол 27 метрден ашыгыраак гана өлчөмдө калган. Бул 3 күмбөз ушул эле Өзгөн архитектуралык курамына кирүүчү күмбөз. Ал жерде Караханилер доорунда жашап өткөн өкүмдарлардын сөөктөрү коюлган деп айтылат. Бул мунаралар кыргыз элинин баалуу мурасы, тарыхый эстеликтери катары эсепке алынат. Мунаралардын жогору башына чыгуу үчүн анын ичинде айланма спираль түрүндөгү тепкичтер бар деп айтканбыз, лестницалар бар дегенбиз. Ошол тепкич аркылуу жогоруга чыгып, ал жерде намаз окуу убактысын белгилөөчү азан айтылган. Бул биринчи функциясы. Экинчи функциясы болсо бул жерде кароолчулук кылуу үчүн, алыстан душмандар жоо келатканын байкоо үчүн колдонулган дешет. Кийинки текстибиз баалай билели. Демек бул жерде биз нан тууралуу сүйлөшкөнбүз. Нандын улуулугу, анын канчалык деңгээлде адам баласы үчүн зарылчылыгы, аны баалоо керектиги жөнүндө сөз кылганбыз. Бул текстибиз бизде себеп бышыктооч деген темадан кийин келгендиги үчүн биз тексттен себеп бышыктоочторду тапканбыз. Мен 2 сүйлөмдү мисал алдым бул жерде. Айрым нанга тойгон, кесирлик кылгандардын айынан журт жапа чеккен. Белгиленген сөз себеп бышыктооч. Тактайбыз. Далилдейбиз. Эмне болгон? Жапа чеккен. Ким? Журт сүйлөм ээси, жапа чеккен баяндоочу. Эмне себептен жапа чеккен? Кесирлик кылгандардын айынан жапа чеккен, бул себеп бышыктоочу. Элибиздин башынан ачарчылык көп өткөн. Нан табам деп далайыр курман болгон. Эмне болгон? Курман болгон, сүйлөмдүн баяндоочу. Ким курман болгон? Курман болгон. Эмне себептен курман болгон? Нан табам деп. Демек бул себеп бышыктоочтун ролун аткарып турат. Андан ары. Акыркы текстибиз черегибиздеги кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраевдин Тилим менен улутмун деген ырын талкуулаганбыз. Аны үзүндүлөрүн жаттаганбыз класс менен бөлүп алып, мазмунун айтып бергенбиз. Акыркы саптарын окуп берейин. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктаар, паспорты да, мандаты да, метрикасы улуттун. Чындыгында эле ар бир улуттун өзүнүн тили бар. Тил болбосо улутта болбойт. Демек бул жерде кыргыз тилинин улуулугун, кыргыз тилинин тунуктугун таңазалап айтып кеткен акыныбыз. Тексттерибиз боюнча мына ушул балдар, анда тапшырма алгыла. Биз мындай схемаларды сабакта колдонуп эле жүрөбүз. Ушул схемага карап 4 сүйлөм түзөсүңөр дагы өзүңөрдүн мугалимдериңерге жибересиңер. Бул жерде так көрсөтүлгөн схемасы. Эгер схемага түшүнбөсөңөр, бул жакта жазма түрүндө да бердим. Демек, биринчи сүйлөмдө бышыктооч, баяндооч, экинчи сүйлөмдө аныктооч, аныктооч, толуктооч, баяндооч, бышыктооч, аныктооч, аныктооч, бышыктооч, баяндооч, акыркы сүйлөмдө аныктооч, бышыктооч, баяндооч. Ушул тартипте сүйлөмдөрдү түзүп, мага жибересиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.